Кара Кыргыз автономиялуу облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгына карата Ноокат районунда дагы бир тигүү цехи ишке кирди. Бул Караташ айыл аймагына караштуу Караташ айылында жайгашкан муниципалдык тигүү цехи. Арис уюму тарабынан каржыланып 4 миллион 750 миң 916 миң сомдук инвестиция тартылып, анын 1 миллион 298 миң сомдук жабдыктар алынды. Бул жерде 3 миллион 452 миң 916 сом имаратка жумшалып, бүгүнкү күндө толугу менен бүтүп пайдаланууга берилди. Жыйырма 28 жумуш орунга ылайыкталган тигүү цехинде учурда балдар кийими даярдалууда, ал эми тигүүчүлөр атайын окутуудан өтүшкөн. Сахта көптөгөн кыз келиндер иштейт. Алар бардыгы чет өлкөгө чыккандан көрө өзүбүздүн Кыргызстанда, өзүбүздүн Караташ жеринде өзү жумуш менен камсыздалат азыркы учурда. Аябай жарык, ыңгайлуу, бардык шарттары бар. Астанадагы ашкана бардык шарттар менен кылып берген. Кечке чейин иштегенде бизге бардык нерсе керектүү. Ал бардыгы камсыздандырылды. Маянасы дагы канааттандырылды. Оборудованиялар 1 миллион 200 миң болду. Биздин максат ушу кыз келиндерибиз айыл жеринде иштесе, жаш баласын таштап Москваларга барбаса, өнүп өссө деген максат менен ушул ишкананы ачтык. Тигүү цехинде балдарга арналган кийимдерден бир күндө 100 дана чыгарылууда. Россия менен түзүлгөн келишимдин негизинде атайын буйртмаларды аткарышууда.